Мына бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын чек талап кылып айга өтүп ал лотереясынын аземин өткөрдүк. Бүгүн мына Баткен шаардык жана Баткен райондук салык кызматы биргеликте. Кыскача айтып кетсем, утушка жалпы Кыргызстан боюнча 6 миллиард 1 миллион сомдук билетке ушунча сумма коюлган. Анын ичинен 233 миңден ашуун адам катышты. Ошолордун ичинен Баткен шаарынан 6 жараныбыз ушу баалуу билектерге ээ болушту. Жана райондук салык кызматынан 3 жараныбыз баалуу билектерге утушка ээ болушту. Эскерте кетсек, ушул эле лотерея ушул жылдын 25 декабрынан 30 декабрына чейин Ала Тоо аянтында өткөрүлөт. Аларга коюлчу байгелер 10 батир, 12 электромобиль машинасы, чет өлкөгө 4 жолдомо жана 1219 ар кандай баалуу белектер коюлган. Ошого мен ушу чакырып кетет элем Баткен шаарынын жарандарына. Ушу эмне сатып алсаңыздар, чекти талап кылганга мен чакырат элем. Бүгүн биздин Баткен району менен Баткен шаарындык салык кызматында бүгүнкү Баткен району менен Баткен шаарынын жарандарына чек талап кылып байге утуп ал лотереясына катышуучулардын жеңүүчүлөрүн куттуктоо сертификаттарын тапшыруу азем болуп өттү. Ошол бүгүнкү жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Мындан ары дагы катышыңыздар, чек талап кылып ошо мамлекетибиздин казынасын толтурууга, экономикасын көтөрүүгө салымыңыздарды кошуңуздар. Салык чек талап кыл оюнуна катышып, ушу iPhone телефонун утуп алдым. Сиздер дагы ойноңуздар, утуңуздар. Ушу чекти талап кылып, ушу Кыргыз мамлекетинин экономикасын көтөрүшүнө салымыңыздарды кошуңуздар. Ошол салык кызматынын чек талап кылып байге утуп ал лотереясына катышып, ушу бүгүн байгенин ээси болуп отурабыз. Ошо чек талап кылыңыздар, утуңуздар, ушул лотереяга катышыңыздар.